Жогорку кеңештин депутаты кандай критерийлер менен тандалышы зарыл деп эсептейсиздер? Депутат болуу үчүн кеминде 5 жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө керек деген талап киргизүүгө кандай карайсыздар? Турсунбай мырза. Мен тескеричи мыйзам киргизет элем. Жогорку кеңеште иштеген депутатты аткаруу бийликке койсо болот. Анткени элме иштешти ал билет, үйрөнгөн. Элме иштебеген адамды алып келсең, анда кыйынчылык түзүлүп калат. Ошондуктан тескеричи мыйзамды мен иштетет элем. Сөзсүз жогорку кеңеш депутатыны аткаруу бийликке алса болот деп. Экинчиден болсо, эми жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу бийликтин өзгөчөлүгү бар да. Адам не только тамга тааныш керек, мыйзамдарды түшүнүш керек. Анан мыйзамдарды жазыш керек. Мыйзам жазгандан кийин аны көзөмөлгө алыш керек. Мыйзам регламент боюнча 1 жылдан кийин ошол өзү сунуштаган мыйзамды көзөмөлгө алып, кандай иштелип атат текшериш керек. Ошондуктан сөзсүз илимдүү, билимдүү адамдар шайланыш керек. Күлкүлүү нерсе. Ушул кодекс, шайлоо кодекске чейин айыл кеңешке коюп атсаң депутаттыгы жогорку билим керек экен. Жогорку кеңешке коюп атсаң жогорку билим керек эмес экен. Ушул нерсени эми оңдоду буну. Таң калат элем да бу. Айыл депутат жогорку билимдүү болуш керек экен, жогорку кеңештики билими жок болуш керек экен. Ушул нерселер оңдолду, Кудайга шүкүр. Рахмат.